Саламатсызбы? Эфирде элдик медианын күнгө топтолгон жаңылыктар чыгарылышы. Алгач бүгүнкү окуялардан кыскача мазмуну. Бурулайдын өлүмүнө байланыштуу мамлекеттик айыптоочу 5 милиция кызматкерин эркинен ажыратууну суранды. Милиционердин прокурор айткандай жазасын Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда кайрадан абал өзгөрдү. Ушул тапта чек арада 140 фура өтө албай турат. Владимир Путиндин Кыргызстанга келиши канчалык жемиштүү болду? Кыргыз-орус алакаларында кандай жетишкендиктер орун алды? Келишимдердин жана бөлүнгөн каражаттардын так суммасы алдыда. Кыргызстандын мунай-газ тармагын өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Газпром төрагасы Алексей Миллерди кабыл алды. Кыргыз-казак чек арасындагы көзөмөл өткөрүү жайларында абал кайрадан өзгөрүп, жүк ташуучу унаалар тизилип кезекте турат. Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда учурда жүк ташуучу 140 автоунаа Казакстанга кире албай токтоп турат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Учурда Ак Тилек көзөмөл жайында чек арачылардан тышкары фитосанитария салыкчылар да турат. Алар ар бир машинаны 15-20 мүнөт текшерип жатышат. Андан сырткары Казакстандын киргизген талаптарына жооп бербеген автоунаалар кайра кайтарылууда. Ал машиналар Кыргызстанга кетпестен көзөмөл өткөрүү пунктунун аймагында турушат. Ошондуктан ал жерде ушундай көп машина чогулуп калды деп маалымат кызматынан кабарлашты. Бул тыгындын пайда болушунун бирден бир себеби Казакстанга кирип жаткан товарлар менен чоң жүк ташуучу автоунааларды Казакстан тарап аябай дыкаттык менен текшергендиктен текшерүү убактысы узакка созулуп кеткен. Ошондуктан ар бир машинаны текшерүүдө ар бир машина кармалып, ошол жерде тыгын пайда болду да. Бизде казак тарап бизге официалдуу түрдө эмне себептен мындай иш-чаралар болуп жаткандыгын официалдуу түрдө бизге айткан жок. Биз ошол факт катталган күндөн баштап сураганыбызда бизде ушул дыкаттык менен текшерүүгө алып атабыз ар бир машинаны деген эле жооп келген. Ал Казакстандын территориясында дагы кандай иш-чаралар жүрүп жатканын, кандай текшерүүлөр болуп жатканына биз комментарий бере албайбыз. 28 мартта Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары Кыргызстан үчүн канчалык жемиштүү болду? Орус президентинин визитинин алкагында 2 күн бою Россиядан келген 200 ишкерлер, атамекендик ишкерлер менен жалпы 700 адамдын катышуусунда Кыргыз-орус аймактар аралык 8-чи конференция болуп өттү. Анын жыйынтыгы менен жалпы суммасы 6 миллиард 135 миллион долларлык 53 документке кол коюлган. Өкмөт орус тарап менен жетишкен бул каражаттардын эми канчасы кайсы тармакка жумшалат? Инвестициялык кызматташуу боюнча 35 документ, 5 миллиард 514,7 миллион доллар. Соода сатык боюнча 18 келишим, 620,16 миллион доллар. Инвестициялык кызматташуу боюнча энергетика тармагы боюнча 2 документ, 2,5 миллиард доллар. Жер казнасын жана тоо кен тармагы боюнча 3 документ, 1,73 миллиард доллар. Өнөр-жай тармагында 5 документ, 537,5 миллион доллар. Соода логистика, айыл чарба жана агро өнөр-жай комплекси боюнча 17 документ, 497,2 миллион доллар. Транспорт тармагында 2 документ, 100 миллион доллар. Финансы жаатында кызматташуу боюнча 4 документ, 100 миллион доллар. Маалымат коммуникация технология тармагында 50 миллион доллар. Соода сатык тармагы боюнча айыл чарба продукцияларын жеткирүү боюнча 13 контракт, 88,36 миллион доллар. Өнөр-жай продукцияларын жеткирүү боюнча 5 контракт, 531,8 миллион доллар. Ошондой эле орус мамлекет башчысы газдаштырыш үчүн Орусия Кыргызстанга 100 миллиард рубльга чейин инвестиция жумшаларын маалымдаган. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын Газпром коомдук акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллерди кабыл алды. Мамлекет башчысы мунай-газ тармагындагы кол коюлган келишимдер өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө жана калктын жашоосун жакшыртууга көмөк болоруна ишенимин билдирди. Алексей Миллер Газпромдун алдына коюлган бардык макулдашуулар жана милдеттер өз мөөнөтүндө жана толугу менен ишке ашырылат деп ишендирди. Жолугушууда ошондой эле Кыргызстандын мунай-газ тармагын өнүктүрүү боюнча пикир алмашышты. Буга чейин 28 мартта Алексей Миллер премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев менен жолугушууда Орусиянын Газпром компаниясы Кыргызстанга 26,5 миллиард рубль инвестиция жумшаганын билдирген.
Ал эми социалдык тармактарда Путиндин келишин ар кандай талкуулап жатат. Бири келгени бизге пайда десе, бири көз каранды болуп жатканыбыздын түшүндүрмөсү деп сыпаттады. Ал мамлекеттик каналдар түз алып берип, окуя кандай жүрүштө уланганы боюнча көрсөтсө, башка маалымат каражаттары президенттин толкунданганын айтып беришти. Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген Владимир Путинди тосуп алуудагы артыкчылыктар менен кемчиликтер социалдык тармактарда кызуу талкууга алына баштады. Кыргызстандын башчысы астына ат мингизип, ит жетелеткени, Чыңгыз Айтматовдун үй музейине барып, Залкардын үй бүлөсү менен жолукканы, андагы тесттердин Путин менен өзгөчө сүрөткө түшкөнү көпчүлүктү жылмайтты. Ал эми айрым интернет колдонуучулар болсо Путиндин келип кетүүсү, сүрөткө түшүүсү маанилүү эмес. Ал жана биздин өлкө башчы кол койгон документтер маанилүү дешүүдө. Ал эми мурдагы өлкө башчынын менчик телеканалында Путиндин мамлекеттик визитин чагылдырышты. Анда орус журналисттер интернети жок кыйналды. Сооронбай Жээнбеков Путинди күтүп толкунданды. Аларча мамлекеттик резиденциясы чаңга толуп, кийимдер булганды деген сыяктуу сүрөттөлгөн. Ал эми орус журналисттери болсо баары жайында деген жообун берген. Мурдагы менен эмнеси менен өзгөчө болду дегендер да чыгышты. Анда тизмектеп беребиз. Путиндин 2017-жылкы расмий иш сапарында экс-президент Алмазбек Атамбаев тосуп алган. Анда деле толкунданып күткөн. Бирок тамашакай экс-президент жан жөөкөрлөрү менен орус журналисттерине суукта кыйналбай, 100 грамм серпетип албайсыңарбы деген. Путин келгенде болсо кучакта учурашканы интернетте талкууга түшкөн. Мындан улам бул визитте да ким кучактайт деген тамашалуу поздор жазылды. Бул Алмазбек Атамбаевдин биринчи жолу кучактаган эмес. Буга чейин да кучактап жүргөн видеолору бар. Алган эмес, орус кимни жаңырса, колун жүрөгүнө койгону интернетте жүрөт. Бүгүн Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук отурум өтүп, Чүй областынын Алабөдүн райондук соту 5 милиция кызматкерине карата козголгон ишти карады. Мамлекеттик айыптоочу милицияларды шалакылык боюнча ар бирин 5 жылдан эркинен ажыратууну суранса, жактоочу жаңы кодекске такап 5 жыл сураганын туура эмес деп эсептеди. Ошондой эле Бурлайдын атасы билдирүү жасады. Бүгүн Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук отурум өттү. Анда Чүйдүн Алабөдүн райондук соту 5 милиция кызматкерине карата козголгон ишти кароону улантты. Соттун жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочу Адилет Шыгаев милицияларга жазык кодексинин шалакылык беренеси боюнча айып койду. Прокурор 5 милиция кызматкеринин ар бирин 5 жылдан эркинен ажыратууну сурап, сот залынан камакка алууну өтүндү. На основании вышеизложенного государственного обвинения просит признать виновным Айткожоева Замира Чолпонкуловича по статье 316 части Уголовного кодекса Кыргызской Республики назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, взять под стражу из зала суда. Ал эми Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын милиционеринин биринин жактоочусу Элдар Буларкиев мамлекеттик айыпкердин 5 жыл сураганын туура эмес деп эсептейт. Бул окуя жаңы кодекс менен каралышы керектигин айтып, жаңы мыйзамда шалакылык үчүн 2 жыл 6 ай гана убакыт берилерин белгиледи. Прошу также учесть, взять во внимание при вынесении решения, уважаемый суд, что Макеев ранее не судим, что ему 24 года всего лишь, что он высшее образование имеет. А тут ему просят применить самую высшую меру, 2,5 года, которые предусматривают санкции, и взять под стражу из зала суда. В связи с чем это возникла необходимость? Есть ли такая необходимость? Сурак берген Жайыл районунун милициясы Иманалиев бул тармакта 20 жылдан ашуун убакыт иштегендигин айтып, окуя катталган соң кызматтан биротоло бошотулганы жетиштүү эле жаза болгонун билдирди. Ал эми шалакылык беренеси боюнча соттолуп жатканы бул ашыкча деп эсептейт. Жогоруда айтып кеткендей, кызматкерлерден кызматтан эмес, бир наказанияны уже 25 жыл иштеген барбай, милициянын катарынан айдашты. Уже наказаниемде алып отурам. Экинчи ошол иштеп, ошондой ишинди жанагындай алып барган үчүн кайра могу эки статьямен кылмыш козголуп, экинчи жолу наказание болуп атат. Ошон үчүн мен дагы бул туура эмес го деп ойлойм, мага бааны сиз бересиз го деп ойлойм. Калган айыпталып жаткан кызматкерлер да өз сөзүндө жактоочулар айткан сөзгө кошуларын айтышып, Турдали Кожоналиевден бул окуя үчүн кечирим сурашты. Өз кезегинде жабырлануучу Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев 2 инспекторду соттон актап берүүнү суранып, калган 3 милицияны камакка алууну өтүндү. Соттун башталышында тосум арыз бергенин, мен юрист болбосом дагы мен мында карап туруп эле өзүм ушундай чечим чыгардым. Мага да Кудай бар, мен бирөөнүн баласын каралай беришин кереги жок. Буларды актап беришиңизди өтүнөм, гаишниктерди экөөнү. Бирок мына 3 милиционерди прокурор айткандай жазасын
2 жыл бересизби, 5 жыл бересизби, жазасын жаза түрүндө аткарсын булар. Бул жерде менин кызым, чырактай кызым өлүп отурат бул жерде. Мал өлгөн жок да, адам өлүп отурат. Аягында мамлекеттик айыптоочу бул кызматкерлер ошол күнү нөөмөттө болгондугун жана чоң катачылык кетиргенин эске салды. Кийинки соттук отурум 9 апрелде өтөт. Белгилей кетсек, 12 декабрда Свердлов райондук соту Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө Марс Бөдөшевди айыптуу деп таап, аны 20 жылга күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кескен. Аймактык кабарлардан чуусу бүтпөгөн үй талаш. Ош шаарындагы Касымбеков көчөсүндөгү 83 батирлүү көп кабаттуу жатакананын 2 тараптуу талашы токтой элек. Ал жерде үй бүлөсү менен жашап жаткан жарандар жогорку соттун чечимине ылайык үйдү бошотушу керек болчу. Бирок жашоочулар сот чечимине нааразы. Бүгүн сот аткаруучулар тургундарды үйдөн чыгарууга келип, жашоочулардын каршылыгынан соң 10 күн аралыгында бошотуу талабы коюлду. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош шаарындагы Манас ата муниципалдык башкармалыгындагы Касымбеков 4А дарегиндеги жашоочулар сыртта өздөрү жана жаш балдар үчүн тамак аш жасап, от жагууда. Жашоочулардын айтымында 2 күндөн бери электр жарыгы жок. Көп кабаттуу үйдүн алдында болсо энелер эшиктерин кулпулап, алдына тизилип олтуруп алган. Анткени бүгүн жашоочуларды сот аткаруучулар үйдөн чыгаруу үчүн эрте мененки саат 10до келээрин эскерткен. Чай кайнатып атабыз мынантип, анан кийин тамак ашты дагы мына учокко кылып ошо отурабыз. Кечеден бери свет жок. Бүгүн сот аткаруучулар жашоочуларды аталган жатаканадан чыгарышмак. Жатаканада 83 үй бүлө, тактап айтканда 377 адам жашайт. Жатакана буга чейин Акмөр профилактикалык санаторий деп эсептелип, аны 2008 жылы Ибайдыла Бидинов аукциондон 4.670.000 сомго сатып алган. Жашоочулар текстиль ишканасында иштегендигин айтышып, имаратта жашоочу. Бирок 83 үй бүлө, көп кабаттуу үй аукционго коюлгандыгын укпагандыгын айтып, үйдө аукциондогу бага өздөрү деле сатып алаарын айтып жатышат. Асына айтабыз, келишинче келебиз. Сатабыз. 4.700.000 акчаңарды беребиз. Биз сатып алабыз дегенбиз. Бекер алабыз деген эмеспиз. Анан бошотуп беребиз деген эмеспиз. Уял айтпагын ондай, сен Кыргызстандын эркегисиң, сен отурсаң. Биз кантип айтабыз, биздин дворец үйүбүз болбосо, башкабыз болбосо, кантип кышта эле чыгып кетебиз ондай. Кышта чыкпай, жазда чыгып кетебиз. Жазда чыгып кетебиз. Кана сен жаныңды жебегин. Имарат буга чейин текстиль ачык акционерди коомуна таандык болчу. Жашоочулардын айтымында 2000 жылы текстиль ишканасы үй жайы жок жашоочуларга көп кабаттуу үйдү жашоо үчүн берген. Бирок текстиль жабылган соң Ибайдыла Бидинов үйдү мыйзамдуу сатып алгандыгын айтат. Булар менен келишимге келише албадык биз. Булар анда кылабыз, мында кылабыз деген маселен булар ипотека алды. Азыр кайсыл банкта доходу жок адамга менен. Ал эмес, мен барсам деле, же кайсы бир социалдык адам барганда деле, икки-чикирин бар жогун өзүңөр билесиңер, бүт бардыгын кылат. Анан барса эле бери коюп турган менен жок. Мындан арды келишпейм дедим мен. Болду, бул акыркысы точкасы ошол. Алышыңыз керек. Мен ошо бошотуп алышым керек. Эки тараптуу узак жылдык соттошуулардан соң жыйынтыкты 2017 жылдын 6 июлунда жогорку сот чыгарган. Ага ылайык шаардык облустук соттон чыккан чечим күчүндө калтырылган. Акмөр жатаканасында жашаган жашоочулар үй бүлө мүчөлөрү менен баары үйдөн чыгарылсын деген чечим чыккан. Жашоочулар сот чечимин тааныбай тургандыгын айтып, адилеттик издеп келет. Бул үй өзү суу агып, мына жашоого биз жашаганда шарты жок эле направление менен, жолдомо менен киргенибиздечи. Биз ана крышасын жаптык, анандай болуп көчүп кеткен. Суу киргиздик, киргиздик. Мына соттор бизди адам ордунда. Кече мына дамкамыз жыгылып калса карап да койгон жок. Эки аялыбыз мына 7 күн болду, бир эже өтүп кетти. Выселение, назначение этет деген звонок келип, мына экөөбүз сүйлөшүп отуруп, давление бүгүн 7 күн болду ошо эже. Айтыева Ашир деген эже өтүп кетти ушу үйдү деп жүрөт. Талашка түшкөн бул 4 кабаттуу жатак үйгө Ибайдыла Бидинов ээлик кылгандыгын айтып, анын мыйзамдуу документтери бар экендигин жактоочусу ырастайт. Бүгүн да сот аткаруучулар жергиликтүүлөрдү чыгаруу аракетинен майнап чыккан жок. Эки тараптын бирдиктүү сүйлөшүп алуусуна 10 күндүк убакыт берилди. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактыктагы 8-чи гвардиялык мото аткычтар дивизиясынын Баткен облусундагы 306-30 аскер бөлүгү түзүлгөндүгүнүн 10 жылдык мааракесин белгиледи. Майрамдык иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышты. Салтанаттуу жыйын тактикалык машыгуу таласында өткөрүлдү. Иш-чарадан аймактык кабарчыбыз айтып берет. 36-30 аскер бөлүктүн өздүк курамы 10 жылдык мааракесине тизилди. Командирдин орун басары капитан Абдыкаимов. Саламатсыздар, жолдоштор.
Силерди 10 жылдык майрекеңиздер менен куттуктайм. Аталган аскер бөлүктүн 10 жылдык мааракесине арналган салтанат Талга окуу борборунда болуп өттү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Иш-чаранын биринчи бөлүгүндө расмий куттуктоолор орун алды. 36 аскер бөлүгүнүн Кыргызстандагы аскерлеринин коопсуздукту сактоодогу аракети элибиздин бейпил турмушуна өбөлгө болду. Ар тараптуу дасыккан, эрктүү, күчтүү, комплекстүү жабдылган аскер күчүнүн баткен жергесинде пайда болушу чек арада жашаган элибиздин демине дем кошту. Грамотасы менен Амиракулов Файзулла сыйланат. Аскер бөлүктүн түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан иш-чарада аскер бөлүктүн өзү курам ичинде милдетин так аткарып, ийгилик жараткан, ички жана сырткы коопсуздукту сактоодо күжүрмөн даярдыгын көрсөткөн кызматкерлер медаль, ардак грамота жана баалуу белектер менен сыйланды. Кыргыз элимдин бейпилдигин камсыз кылууда аскердик кызматчылардын орду чоң, ошондой эле баа жеткис. Кыргыз армиясы бир гана Кыргызстандын коопсуздугун коргоп эле калбастан аскердик кызматтын аброюн көтөрүп, элибиздин укуктарын сакталышын камсыздоо, алардын табигый кырсыктардан жана жаш муумдардын атуулдук сезимин жогорулатуу. Аскер кызматчыларынын күжүрмөн даярдык, жашоо турмуш, ден соолуктарын чындоо жана маданий эс алуу шарттарын жакшыртуу, коомдук тартипти сактоо боюнча чоң иштерди аткарып жатат. Объявить благодарность сержанту Масеиту Сабурбеку, наградить грамотой старшего лейтенанта Мамбетулу Нурсеита, наградить грамотой служащего вооруженных сил Кыргызской Республики Манапова Сатара. Аскер бөлүгүнүн түзүлүшү аймакта коомдук саясий абалды жана коопсуздукту камсыздоодо зор мааниге ээ экендигин келген коноктор да өз сөзүндө тастыктап жатышты. Дал ушундай мактоого татыктуу көрүнүш келген коноктордун назарын бурду. Иш-чаранын расмий бөлүгүндө саптык иретин таксактаган жоокерлер аскердик жүрүштөн өтүштү. Жолдош полковник, жолдош офицерлер жана ошондой эле бүгүнкү мааракенин коноктору, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү инженердик танкага каршы жана жоо аскерлерге каршы миналарын көрсөтөбүз. Мааракенин экинчи бөлүгү аскердик техника жана курал-жарактардын көргөзмөсү менен улантылды. Анда ар бир жоокер курал-жарактарга мүнөздөмө берип өтүштү. Мындан сырткары аскердик техникаларга да токтолуп, аткарган кызматы жөнүндө маалымат беришти. Жана жоо аскерлерин ок жактан көмөк көрсөтүүгө дайындалган. Бул сооттолгон сууда жүрүүчү өздүк кран ташууга дайындалган. Бул күжүрмөн уна 4 көлүктөн турат. Күч берүүчү бөлүмчөсү, башкаруу бөлүмчөсү, күжүрмөн бөлүмчөсү жана десанттык бөлүмчөсү болуп. Бул күжүрмөн уна төмөндөгү куралдар менен куралданган 30 мм ЭК-42 пушкасы, автоматикалык пушкасы. Бул пушкада боекомплект 500 снаряд. Мекен тынчтыгын камсыздоо максатында 3630 аскер бөлүгү жыл сайын жоокерлердин катарын толуктап турат. Аскердик милдетин өтөөгө келген жоокерлер тактикалык машыгуулардан, теориялык окутуулардан өтүшөт. Ал үчүн аталган аскер бөлүгүндө бардык шарттар каралган. Машыгуу атайын окутуу талааларында жүргүзүлүп, күжүрмөн даярдык планынын негизинде ишке ашырылат. Биздин аскер бөлүктө роталык, взводдук, тактикалык машыгуулар өтүшөт. Жана айтып кетсем, бул эле жылы ШОС же болсо антитеррор, достук, чогулууларга болду. Көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Жалпы 3630 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлерин бүгүнкү 10 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жалпы аскер бөлүк, жалпы өзүмдүн жан жоокерлерим менен куттуктайм. Журдан пайдаланып, куралдаш жолдошторумдун 36 аскер бөлүгүндөгү куралдаш жолдошторумдун байрамы менен куттуктап кетем. Аларга каларым чын ден соолук, ар дайым Кыргыз элине кызмат кылып жүрүшүн тилектейм.
Аскер бөлүктүн өздүк курамы 2009 жылдан бери көчүрмөн даярдыкта. Бул багытта машыгууларды гана өткөрбөстөн, аймактын коопсуздугун, элдин тынчтыгын камсыздоого да салымын кошуп келет. Аскер бөлүк 10 жылдык кыскача тарыхында көптөгөн тапшырмаларды аткарды. Баткен областындагы татаал жерлерде, татаал тоолордо көчүрмөн тапшырмаларды аткарды. Кандай биздин милдетибиз болуп эсептелет. Кандай гана татаал шарт болбосун, бул тапшырманы биз аткарууга ар дайым даярбыз. 30-630 аскер бөлүгү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактыктагы аскерлеринин 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын курамында турат. Жыл сайын Зардалы, Кожошкан сыяктуу тоолуу шарттагы кооптуу аймактарда чалгындуу, изилдөө иш-аракеттерин жүргүзүп келет. Чек арадагы аймак үчүн аталган аскер бөлүк зор мааниге ээ. Баарыбыз билгендей эле, бул Баткен обласы эки мамлекет менен чектешип турат. Ошондой эле Баткен областында эки мамлекеттин анклавдары бар. Ошол тоолуу аймак болгон үчүн бул аскер бөлүктүн Баткен областына болгон тапшырмасы аябай чоң, ролу аябай чоң бул жерде. Бүт тапшырмаларды аткарууга батальон ар дайым даяр. Бүгүнкү 10 жылдык майрамы менен биздин аскер бөлүктүн өздүк курамын, алардын үй бүлөлөрүн жана ошондой эле аларды чоңойткон ата-энелерин баарын куттуктамакмын. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө бар, элин, жерин коргойм деп ушул жерде жүрөбүз баарыбыз. Ошолордун эмне тилесе ошонун баары кабыл болсун, эч кандай жамандык көрбөсүн. Аскер бөлүктүн эмне тапшырма койсо ошонун баарын так аткарып, туура аткарып, убагында жеткирип, кызматын кылганга аябай кошумчалап кетмекмин. Баардык ийгиликтерди каалайм. Мыйзамсыз куралданган террордук топтун баңги заттардын ташуусуна каршы уюштурулган операция майрамдык салтанаттын катышуучуларына практикалык машыгууда көрсөтүлдү. Анда мыйзамсыз куралчан топту колго түшүрүү, жок кылуу ыкмалары ийгиликтүү ишке ашты. Кече 28 мартта Жаш гвардия менен Лев Толстой көчөсүндө тагыраагы көпүр алды сууга толуп, автоунаалар жабыркаган. Андагы толуп калган сууну тазалоодон кийин 12 автоунаанын мамлекеттик номери табылды. Бул тууралуу тазалоо ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин нөшөрлөп жааган жамгырдан улам бир нече айдоочу номерин жоготуп издеп жүргөн. Азыр алардын 6-оосунун ээси табылып, номерлерин алып кетишкен. Элдик медианын жума күнгө даярдаган жаңылыктар топтому ушуну менен жыйынтыкталат. Биздин бул чыгарылышты Элдик медиа сайтыбыздан жана Facebook, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.